Эгер Сооронбай Шарипов чынындап коррупция менен күрөшөм десе, мына биз жаштар, жаңы муун кыймылы, Оштогу мына активдүү жаштар, студенттер болобу, башка жаштар дагы колдоого даярбыз. Ошол күрөштү активисттер менен, мына жаңы муун өкүлдөр менен, жаштар менен гана жана эл менен гана ишке ашырса болот. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп миллионер болгон адамдар коррупция менен күрөшө албайт. Президенттин жанындагы адамдар, өкмөттөгү адамдар коррупция менен күрөшө албайт, себеби алар өздөрү коррупционер. Мына ошондуктан биз айтып жатабыз. Бүгүн Өзбекстанда кандай аеосуз күрөш болсо, Кыргызстанда да ошондой аеосуз күрөш башталыш керек. Жана ошол күрөштө биз жаңы муун кыймылы дагы, активдүү жаштар дагы, бүтүндөй эл дагы президентти колдоп, ошо бир жагында 25-30 жылдан бери элди мамлекетти тоноп келе жаткан коррупционерлер болсо, уурулар болсо, экинчи жагында президент, мына биз жаңы муун өкүлдөр жана эл биргеликте ошол коррупционерлерге каршы согуш башталыш керек.